Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар, мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, талас тургундары. Баарыңыздарга мынакей ушул пайгамбарыбыздын ыйык Мадина шаарынан, берекелүү шаарынан баарыңыздарга ысык салам айтмакчымын. Жанымдагы биздин ажыбашыбыз бул ыйык сапардагы умра сапарыбыздагы мына биздин ажыбашыбыз Лидер Умра компаниясынын бир канча жолку, канчанчы жолу келип атат Самула? Биздин 7-чи жамаатта. 7-чи жолу мынакей ажыбашчы болуп келаткан Макеев Усман ажыбашчыбызга сөз берейли. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эжеке кош келипсиздер, жамаатыбыз кош келипсиздер, машалла. Пайгамбарыбыз нурланган шаарына, берекелүү шаарына, шаарлардын эң жакшысы болгон шаарга кош келипсиздер. Умра сапарыңыздар Аллахым жеңил кылсын, кабыл кылсын. Хадистерде кандай пайдалар айтылган болсо, ошол пайдалардан құр калтырбасын. Бул умра сапары жөнөкөй сапар эмес. Ибадаттардын эң чоңу, эң улуу сапардын бири, улуу амалдардын бири. Бул умра сапарында пайгамбарыбызды зыярат кылуу болот, ошондой эле Меккедеги Кабанын айланасында ибадаттар болот. Эми биз азыр Мадина шаарында турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадис мазмунунда айткан: ким мен өткөндөн кийин мага келип мени зыярат кылса, ага кыямат күнү шафаатым важип болот деген. Пайгамбарыбыздын башка хадистери бар. Умра кылган адамдар, ажы кылган адамдар бул пайгамбарыбыздын Аллах Тааланын өзгөчө делегаттары, өзгөчө инсандары деген. Дуа кылышса Алла дуаларын кабыл кылат, күнөөлөрүнү кечирип турса Алла кечирет деген. Мына ошондой берекелүү шаарда жүрөсүздөр. Алла разы болсун. Мына биз Кудай буйруса Таластан жалпы 49 адам, 7 Бишкектен кошулду. Кудай буйруса биз ушул сапарыбызда силерге кыскача үзүндү кылып чыгарып, биз менен видеодо толук болуп туруңуздар. Бул видеодо чыгарыштан максат туугандар бир мактаныш эмес. Болгону сиздерди мындай бир ниет кылсаңыздар, көрүп бир кызыксаңыздар, ошол ниетиңиздерди койгонго бир себеп болуп калайлы деген максатта ушул видеодон Кудай буйруса үзүндү кылып силерге тартып берип, чагылдырып берип турабыз. Бардык кызыктар туугандар астыда видеого лайк басып туруңуздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, ошол подписаться кнопканы басып туруңуздар, коңгуроуна басып койсоңуздар, биздин ар бир тарткан чыгарылыш силерге барып жетип турат. Анда эмесе келерки чыгарышка чейин сак саламатта туруңуздар. Келерки видеолордо көрүшөбүз. Келечекке пландар кандай? Программалар? Программалар эми Кудай буйруса мынакей Мадина шаарын жалпы экскурсия кылып тартып беребиз. Ошондой эле пайгамбарыбызга зыяраттарды, улуу Мекке шаарындагы Каба тавафтарды баарын Кудай буйруса тартып чыгарып беребиз. Кийинки видеолордо биздин жамаатта кайсы адамдар келди болуп экен деп кызыгып аткан болсоңуздар, келерки видеолордо Кудай буйруса ар бири менен тартып тааныштырып берген аракетин кылабыз.